депутат деген эл үчүн жүгүрүп, эл үчүн күрөшүп, акыры ушуну соттошуп да калат экен. Мен шаардык кеңеште депутат болуп отуруп, күрөшүп отуруп эл үчүн. Азыр мына мынтип соттолуп атам. Достор, сиздер ойлоп аткан болушуңуздар керек, болот жогорку кеңешке кандидатурасын коюп, катталам деп, ошомойдон жок деп. Андай эмес, мен документтердин баарын бүтүрүп койдум. Сиздерге кабар берип коеюн. Анан жана 300 000 сомдук күрөө бар экен. Дал ошол 300 000 сомдук күрөө үчүн сиздерге атайын кайрылуу кылып атам. Бул эч кандай агитация эмес. 300 000 сомду төлөш керек. Сиздер жардам бериңиздер. Буга чейин кандидаттардан алган болсоңуздар, эми жардам беришиңиздер керек. Чыныгы саясий күрөш ушинтип башталат. Мына бул тарыхта да болуп көргөн эмес. Келиңиздер, тарыхты бирге жазайлы. 300 000 сомду 300 баатыр эле 1000 сомдон төлөп койсо бүтөт. Мен болсом мына мынтип азыр күрөштөрү жүргүзүп атам. Мына азыр Жалал Абад шаарында областтык сотто соттошуп атам. Ошондой достор. Андыктан мен азыр бардык реквизиттерди калтырам. Айыл банктын тиркемеси бар экен. Ушул тиркемелер аркылуу оп-оңой эле которуп коет экенсиздер. Ушул түзмө-түз өзүнүн кандидаттын счетуна которот экенсиздер да. Ошол жактан мыйзамдуу болуп кетиш керек экен. Эгерде кимде ким түшүнбөй, кандайдыр бир суроолор жарала турган болсо, менин жеке номериме чалыңыздар. Андан сырткары мен азыр жардамчынын номерин да калтырып коеюн. Мына ушундай болуп күрөштөрү жүргүзөбүз. Билбейм, эгерде чоң-чоң мүмкүнчүлүктөр ачылып кала турган болсо, анда баары жакшы болот. Ошондуктан 300 000 сом күрөөгө жардам бериңиздер. Муну президент өзү деле айтты. Мына ошону колдонуп, мен атайын ушуну кайрылуу кылып атам. Бул эч кандай үгүт эмес. Бул жардам сурап атам мен, ачык эле. Бериңиздер жардам. Биз чыныгы күрөштөрү жүргүзөбүз. Анан менин каналыма катталганды унутпаңыздар. Төмөндөгү номерлер боюнча байланышыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Анан сөзсүз сиздерге кайра байланышка чыгам.